Ош мамлекеттик университетинин кадрлар резервине кесипкөй адистерди тандоо үчүн сынак болуп өттү. Сынактын экинчи этабы педагогика, психология предметтери боюнча болуп, жалпы 101 талапкер катышты. Жыйынтыгында 59 талапкер сынактан 70 баллдан жогору алды. Ал эми 37си төмөн балл топтогон. Буюрса биринчи этаптан жакшы балл алып, бүгүн экинчи этапка өттүк. Буюрса экинчи этаптан 100 суроонун ичинен 87 суроого туура жооп берип, бул экинчи этаптан дагы ийгиликтүү өттүм. Буюрса сентябрь айында бизди жумушка кабыл алуу болуп кала турган болсо, мен буюрса ушул Ош мамлекеттик университетинде педагог болуп иштөөгө даярмын. Буга чейин университеттин сайтында кадрлар резерви боюнча атайын бөлүм түзүлгөн. Анда предметтик жана педагогика, психология боюнча тесттик суроолор жайгаштырылган. Талапкерлерге бир жылда 2 жолу январь жана июль айларында тесттик сынак уюштурулат. Тесттик суроолорду жоопкерчилиги атайын жоодо бекитилген боюнча кафедра башчыларына жүктөлгөн. Кафедра башчылары ар бир предметтен өзүнүн спецификасына жараша 100дөн суроо түзүлгөн. Бул 100дөн суроонун баардыгы Ош мамлекеттик университетинин сайтында суроолору илинип турат, а жерде жообу жок илинет. Окутуучулукка жумушка алуу негизинен 3 этап менен жүргүзүлөт. Предметтик тесттик сынактан 70 баллдан жогору алгандар экинчи турга өтөт. Анда педагогика, психология предметтеринен тест тапшырышат. Андан кийин кафедра башчылары менен макулдашып, бош кызмат орундарга жумушка кабыл алуу жүргүзүлөт. Конкурстун 3-чү этабында болсо ачык сабак өтүлөт. Кадрлар резерви боюнча жогодо көрсөтүлгөн тийиштүү документтер менен талапкерлердин арыздары алынып, каттоодон өткөрүлөт. Талапкерлер бизге арыз негизинде кайрылышат. Арыз негизинде жалпы талапкерлердин тизмеси бекитилип, жадвал түзүлөт. Ошол эле учурда компьютерный борборго талапкерлердин тизмеси берилип, ал жактан парологиялар даярдалат. Талапкерлер тесттин жыйынтыгы чыкканда өздөрүнүн балдарын жазып кол коюшат. Ош мамлекеттик университетинин кадрлар резервине сынак 2019-жылдан бери өткөрүлүп келет. Конкурс профессордук, окутуучулук курамды сапаттык жактан жакшыртуу, прогрессивдүү, креативдүү, кесипкөй адистерди окуу жайга тартуу жана эң татыктууларын тандап алуу максатында уюштурулат. Буга чейин ийгиликтүү өткөн талапкерлердин 75%га жакыны ишке орношкон. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.